Казакстана жакын жайгашкан Быстроток деген дача бар экен да. Ошо дачада 5000 адамдар жашашат экен. Анан кийин балдар мектепке бара албайт экен, ооруканаларга бара алышпайт экен. Эми негизи эле могу Бишкектин тегерегинде дачалар уже дача болбой калган да. Алмазбек Ахмеджанович, муну сатып алып эле үй катары эле жашап атышат. Ушуларга бир жеңилдик берип, же болбосо баягы шаарга киргизип, документтерин тууралаштырып берсек жакшы болот эле да. Негизинен эле бул азыр Бишкектин тегерегинде откан чоң көйгөйлөрдүн бири. Анан Токмок шаарынын жашоочулары кайрылып жатат. Мурунку жылы мисалы жылуулукка 4000 төлөсө, быйыл 19000 сом көрөттүр. Ошо 4000 сом төлөгөн абоненттерге, например, да. Менин билгенимен закондо, мыйзамда 20%дан өйдө көтөрсө болбойт бир жылдачы. Бияк 20%дан эмес, бияк канча эсе болуп кетет. Ошол ушунда бир карап берип койсоңор. Анан кийин Кыргызстандагы аферисттер боюнча, бул жеке эле силерге эмес, негизи эле элиме да кайрылуу. Эми азыркы маалда эми албетте аферисттер менен кичине күрөшкөн жеңилирээк болуп калды, анткени мамлекет өзү да айтып чыкты, алар аферист экенин, булар катталган эмес экен эч кайсы жерлерде. Ошол себептен элиме да кайтып кетейин деген жерим, у аферисттерге алданбагылачы, эч ким силердин 100 сомуңарды 1000 сом кылбайт, же 2000 сом кылбайт, же 100 000 сом кылбайт. Жана Алмазбек Ахмеджанович дагы бир жакшыраак көзөмөлгө алып койгоч, ушундай аферисттер чыгаар менен эле баягы финнадзорлор текшерип, бар бекен документтер, жок бекен билип, сразу элге маалым берсин да. Азыркы MC Coin менен болуп аткандай болупчу. Анан кийин Кара Балта Бишкек жолу, Алмазбек Ахмеджанович. Жолду сонун салышты. Жол чоң. Анан кийин жанакы чырактар да жакшы күйчү да башындачы. Освещение сонун болчу. Мисалы Кара Балтадан чыгып Бишкекке чейин келгичекти күйүп турчу да. Азыр ошонун 90% күйбөй калды, Алмазбек Ахмеджанович. Эми ошончо акча короткондон кийин, ошол нерселерди ошол жерге койгондон кийин, эми баягы лампочкаларын карап алмаштырып, светти деле жандырып турсак болот да. Анан кийин бул өзүңүз билесиз, Ош Бишкек, Жалал Абад Бишкек, Баткен Бишкек жолу, бул жерде аябай элдер көп. Жана ошол Кара Балтадан баштап Бишкекке чейин жол жалаң населенный пункттардан турат да. Кичинекей балдарга жана жолдо өткөндө дагы оор болуп атат, опасно болуп атат. Ошол себептен ошол жердин освещениясын карап берип койсоңуздар. Чоң рахмат.